Долбоор келгенге чейин бизде мыйзамдарга ылайык өтө штрафтар көп болгон. Экология тарабынан, кийин экотехинспекция тарабынан мусорду туура эмес жерге төгүп койдуңар, таштандыларды чогултпайсыңар, тазалабайсыңар деген өздөрүнүн статьялары бар экен. Ошолор боюнча өтө көйгөй болгон. Жарандар менен кетишимде. Долбоордун алкагында бул Кеңеш айыл өкмөтүнө, ошондой эле Масы, Бешик жон айыл өкмөттөрүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өтө чоң таасирин берди. Өндүрүштүк программа иштелип чыгып, өндүрүштүк программанын негизинде муниципалдык ишкананын бюджети түзүлдү. Ошону менен бирге муниципалдык заказдарды кабыл алуу жолдору көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө бир ошол жергиликтүү маанидеги маселелердин бир пунктун толугу менен аткарып атабыз. Жарандардын арасында фокус топторду түзүп, рабочий группаларды түзүп, баарын окутуп келип, анан көйгөйдү аныктап келип, анан 3 айыл өкмөттүн ортосуна койгондо ушул полигонду бирге иштетүү көйгөйгө келип чыккан. Эко-паспорт, госак, тийиштүү бардыгы документтерин полигонду мыйзамдаштырып беришти. Муниципалдык ишкананын кызматкерлерин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча семинарларды жакшы өткөзүп беришти. Тарифтерди эсептеп беришти, атайын эксперттерди жалдап, кандай эсептөө баарын үйрөттү. Долбоордун негизинде маалымат компаниясында калк арасында түшүндүрүү иши жүргөндөн кийин элден болгон суроо талаптары чечилип, өндүрүм жогорулап, биздин техникалык базаларыбыз чыңдалып, иштерибиз алдыга жыла баштады. Элден болгон өндүрүм 93%дан жогору болуп атат. Жогору болуп. Анан жумушчулардын эмгек акылары убакыт саатында берилип атат. Азыр өзүбүздүн алдыбызга келет, чыгарып коебуз. Базар күнү кечкурун чыгарабыз. Пандемия күнү эрте менен эрте алып кетет. Буакка калбайт. Эрте менен эрте чыгарып алып кетет.